2018 жылдан бери иштейм, быйыл иште. Жумагүл Абитова орус тили жана адабияты мугалими. Мындан 5 жыл мурда жогорку окуу жайды 20дан ашуун студент аяктаган. Бирок алардын арасында 6 гана студент өз тармагы менен иштеп, көпчүлүгү миграцияга кеткен. Ага себеп айлык маянанын аздыгы болчу. Бул мугалимдик кесипти кармап жумушубузду уланттык, мындайча айтканда. Андан башкасы уже миграцияга кетти. Өтө көбү кетти. Мисалы, Россияда миграцияны өзүм колдобойм. Себеби алыста жүрөсүң биринчиден. Ар кандай шарт менен иштейсиң. Мугалимдик кесипти эмнеге бул кесипти тандадың? Айлыгы аз, оор, кыйналасың дегендер деле болбоду эмес, болду. Бирок чыдасаң, сабыр кылсаң баары болот экен. Азыркы учурда орус тилдүү мектептерде математика, химия, биология жана мына ушул Жумагүл бүтүргөн орус тили мугалими жетишсиз. Учурунда 5000 айлык акы менен эмгек жолун баштаган каарманыбыздын жакындары да маянасы көп төлөнүүчү жумуштарды сунуш кылганын айтат. Бирок кесибин сүйгөн Жумагүл аз акча алса да мугалимдиктен баш тарткан эмес. Эми мынтип бул айда 2 эсе көп маяна алып олтурат. Мартта мен 14 000 алганмын. Азыр 29 000 алдым. 15 000 разница берип атат. Рахмат. Ушунча бизди мугалимдерди колдоп, мугалимдерди сыйлап, кесипти уже түшүнүп баштаган бизди жаңы президентибиз Садыр Жапаровго деле чоң рахмат. Бул жылы өлкө башчынын жарлыгы менен билим берүү министрлигине 16 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Анын негизинде бардык категориядагы мугалимдердин айлыгы кеминде 50% көтөрүлөрү айтылган болчу. Бул айда иш жүзүнө ашып агартуучуларды кубандырып турган чагы. Бул айлыктын көтөрүлгөнү жалпы үй бүлөм үчүн, коом үчүн деле болду. Себеби айыл жер кезинде иштеп жатканыбызга ушул эмгектин акысы тарбия берип жатабыз. Ошо менен бирге эмгек акылары көтөрүлүп, бул бизге мугалимдерге стимул катары болду десем жаңылышпайм. Мындан дагы билимибизди тереңдетип, окуучуларга терең тарбия, сапаттуу билим берүүгө аракет жасайбыз. Жалпысын алганыбызда жанакы айтылган 50%, 80%, анан кээ бир жаш мугалимдердики 3 эсе деген болуп, орточо эсеп менен алганыбызда 80%ке көтөрүлгөнүн көрдүк бүгүнкү күндө. Мындайча айтканыбызда районубуз боюнча процент деп алганыбызда, же болбосо жалпысын алганыбызда бир 80 миллион тегеренде неме алсак биз бүгүнкү күндө ошолубуз 140 миллион сомдон ашып, башкача айтканда ай сайын мугалимдердин айлыгына жана тарбиячылардын айлыгына 61 миллион сомдон ашып кошулду. Кыргызстанда мугалимдердин саны 186 миңден ашат. Алардын 1700дөн ашууну Сузак районунда. Бирок райондо мугалим жетишсиздиги бар. Айлык маянанын көбөйүшүнө байланыштуу жакынкы күндөрдө бул көйгөй да чечилет дейт мындагылар. Жаңылай Болотбекова, Бектур Иманалиев, Сузак району.